командамдын аты Агриграм, биздин проекттин дагы аты ушундай аталат. Биз ушул Кыргызстандын фермерлерине жардам берүүчү веб жана мобилдик тиркемени жаздык. Анын негизги максаты биздин фермерлерге өздөрүнүн ушул мол түшүмүн жакшы пландоого жардам берет жана өздөрү бир санды жазганда ушунда канча түшүм ала алат, ошону прогноз кылганга жардам берүүчү приложениени жасадык. Менин командамда менин оюмча эң жакшы жана колунан баары келген адамдар топтолгон. Биринчиден менин командамда бул Кулбачаев Тимур, ал Python разработчик, жана Чыныбекова Касиет жана Чыныбекова Каниет, алар Flutter разработчиктер, жана Алмаз Меруерт, ал бизнес-аналитик. Бизге презентация менен же ТЗ түзүү аркылуу түзүүгө жардам берди аябай. Жана фронтенд разработчиктер бул Кайрат жана Үсөн. Жана өзүм командамдын тим лидери Java разработчик Арзыгүл. Мен команданы чогултуп, дароо эле ушул идеянын үстүнөн иштеп баштадык. Брейншторминг жасап, командабыз менен ушундай жакшы идеяга туш болдук. Жана бул идеяда мындай көп потенциал бар экенин көрүп, бул идеянын үстүнөн иштеп баштадык. Бул идеяны эмне үчүн кылдык? Анткени биз Кыргызстанга, өзүбүздүн өлкөбүзгө салымыбызды кошкубуз келет. Кайсыл аркылуу кошо алабыз? Мисалы үчүн, фермерлерге ушундай приложениянын тиркемени жасап берсек, алар деген башка өлкөлөр менен карым-катнашта болуп, алар менен мамиле түзүп, чат менен жазышып, башка өлкөгө өздөрүнүн продукциясын экспорттой алат. Бул деген алардын международный эл аралык рынокко чыгуусуна жардам берет. Жана чыкканда албетте алар дагы өзүнүн ушул акчасын көбөйтө алышат дагы, жана алардын акчасы көбөйгөндө албетте өлкөнүн дагы экономикасына акча түшөт, казынасына акча түшөт. Ушул аркылуу биз өзүбүздүн өлкөбүзгө мындай патриоттук сезим менен жардам берели деген мааниде жасаганбыз тиркемени. Ар бир фермердин өзүнүн жеке бөлмөсү болот. Ал жеке бөлмөдө өзү кандай продукцияларды чыгарат, алардын сапаттары тууралуу жаса кетсе болот дагы, жана ушул анын клиенттери ага деген отзыв, лайк, комментарий таштаса болот. Ошол аркылуу мындай потенциалдык түрдө сатып алуучулар ушул бөлмөлөрдүн көрүп, аларга личный чат болот. Ошо жеке бөлмөсүнө жазса болот да, мен сизден ушунча товар сатып алгым келет деп, анан башка өлкөлөрдөн дагы сатып алуучулар ушинтип байланыша алат. Негизги азыр биз минималдуу түрдө мындай жашоого мүмкүн болгон продукт жасаганбыз. Ада кыргыз тили бар, кыргыз тили жана орус тили. Ал эми биздин ушу фермерлер кыргыз тилин колдоно алышат да. Билесиздер да, айылда көбүнчө деген кыргыз тилинде сүйлөшөт. Анан чет өлкөлүктөр болсо, буйруса биз пландоодобуз англис тилин жана казак тилин дагы мүмкүн кошобуз. Биздин ушул ар бир проекттин өзүнчө уникалдуу фичалары болот. Биздин проекттин фичасы бул урожайды мол түшүмдүү прогноздоо да. Фермер деген сүрөткө тарса болот өзүнүн жерин, анан биз аны картага интеграция жасайбыз. Картада топурактын картасы болот да. Аны ошол аркылуу фермер өзүнүн келечектеги канча мол түшүм алат, ошону пландаштыра алат. Бул эмнеге жардам берет? Фермердин ашыкча акча коротпосуна, фермердин ушул болбогон продуктуну өстүрүп, банкрот болуп калбоосуна ушуларга жардам берет. Бул да тиркеменин ичинде, Ооба. Азыр деген бул аябай татаал иш. Азыр муну биз жасоонун үстүндөбүз. Албетте, мындай стартап болуп жаткандан кийин ар бир тиркеменин акча табуу жолдору болуш керек. Биринчиден биз деген ушул 3 жолду ойлодук, азыр бизнес модель түздүк. Биринчиси бул реклама аркылуу акча табуу, жана экинчиси ушул фермерлер, мисалы үчүн башка чет өлкөдөгү адамдар менен, сатып алуучулар менен сделка түзгөндө алардан 2% кармап калуу, ошол платформада түзүшсө. Үчүнчүсү бул премиум подписка. Премиум подпискада көбүрөөк функционалдар болот. Аларды биз еще пландаштыруудабыз. Азыр аны командабыз менен кичине эле ойлондук. Балким ушул айылда жашаган фермерлер менен жана ушул бизнеси бар, магазинге сатып алган, фермерлердин товарын сатып алган адамдар менен бизнес түзөбүз.
Биз негизи бул проектти баштоодон мурда айылда жашаган фермерлерден сурап көрдүк. Жана алар өздөрүнүн проблемасын айтышты. Жана ушул проблемадан ушундай проект куралып жатат да. Жана албетте ар бир проектке мындай жашоо, аларга жашоо берүү ар бирибиздин колубузда. Жана ушундай конкурс, акселерацияларга катышып туруубуз керек. Инвестиция болсо, ойлойм, бул проект жашап кетет деп. Менин ушул каалоо тилегим эч качан өзүңөрдү кемсинтпегиле, ар дайым өзүңөргө ишенгиле. Бирөөлөр силерге колуңан келбейт десе, наоборот силер барып, ошону көрсөтүшүңөр керек да, силердин колуңардан келет экен. Жана ушундай программаларга көп катышкыла. Аракет кылсаң берекет дейт эмеспи кыргызда. Ушуга ишенем, аягында жакшы результат болот сөзсүз түрдө.